46 жаштагы Бурмакан Алымбекованын 14 жаштагы кызы Айжан төрөлгөндөн бери ооруканадан башы чыга элек. Ал 1,5 жашында дене табы көтөрүлүп, жандандыруу бөлүмүнө түшкөн. Дарыгерлер болгон аракетин кылса да Айжанды шал оорусунан сактап кала алышкан эмес. Ал аз келгенсип өспүрүмдө талма оорусу дагы пайда болгон. Аба ырайы өзгөргөн сайын оозунан көбөк чыгып, эс учун жогото берет. 1,5 жашында ошо биринчи реанимацияга түшкөн, ушудан кийин шал болуп калып атпайбы, ДЦП болуп. 2 айлыгында эпилепсия койгон болчу. Шалынан мурда эле, ДЦПден мурда эле 2 айлыгында эпилепсия койгон. Ошол эпилепсиясы ушул убакка чейин покой бербей атпайбы. Чукулдатат кызымда. Көзү аңтарылып кетет. Өзүм бутугулдорум деп чукулдатып ушундай. Ушунун дарысы кымбат болуп атат бизге. Мен кызымды багыш үчүн специальный уход керек. Андай башка адам бага албайт, потому что именно бул тамакты жута албайт. Анан кийин туалет под себя. Амперс менен жашайбыз, айла жоктон, потому что еще недержание мочи у нее болуп калды. Кызым дарыны көчөт, мен ошодон корком да. Кээде кызым кетип калса, мен кантип жашайм? Жалгыз кызым. Үй бүлөм жок. Бир эле кызым бар. Бурмакан айым учурунда дарыгер болуп эмгектенген. Жалгыз кызынын ден соолугу үчүн күрөшүп жүрүп, 2 кулагы тең укпай калган. Кант диабети менен жабыркайт. Каарманыбыз буга чейин 2 эркек балалуу болгон. Бирок экөө тең чарчап калган. Кызынын жана жубайынын айыкпас ооруга чалдыкканын көргөн күйөөсү 13 жыл мурун таштап кеткен. Биз ооруп калган үчүн таштап кетти да. Потому что мен кызым мындай болуп калдым. Мен бузу кулагым жок болуп калды. Анан мен сен кулагың бүлөй болсо мен канча жашайм деп таштап кетти да. Ал башка үйлөнүп 2 баласы бар. Бишкекте эле турат. Бирок бизге эч кандай жардам жок. Бир да жолу келген эмес. Алимент төлөбөйт. Каарманыбыз кызы менен кошо ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар катары мамлекеттен 7500 сом өлчөмүндөгү жөлөк пул алат. Бирок ал акча эч нерсеге жетпейт деп кейит ал. Дарыгерлер Айжан эч качан баса албайт деп айтышса да, каарманыбыз кызынын мектепке баруусун кыялданып, үмүтүн үзбөй келет. Биз дагы элге окшоп бактылуу жашабыз керек. Биз дагы оорубай деңсоолукта болуубуз керек. Бирок айла жокту, менин кызым буту баспай калды. Өзү шал болуп калды, кызым сүйлөй албайт. Мен дагы ойлойт элем, мен кызым мектепке барып, азып сүйлөп, ойноп күлүп жүрсө деп ойлогом. Анткени мен жалгыз эле кызым бар. Мен дагы кулагым угуп кетсе, элге окшоп, эл менен сүйлөшүп, баарлашып, бактылуу жашоодо жашагым келет.